Жашоодо биз көп суроолорго жооп издейбиз. Бирок дайыма эле туура жоопту таба албайбыз. Кудайдын сөзү биздин ар бир сурообузга жооп берет. Эмне үчүн Кудай балдардын оорулуу болуп төрүлүүсүнө жол берет? Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Бүгүн биз сиздер менен эмне үчүн Кудай оорулуу балдардын төрөлүшүнө жол берет деген суроонун үстүнөн ой жүгүртөбүз. Чынында эле бул өтө оор суроо. Качан биз ушундай суроолорго жооп берип жатканда биз өтө сак болушубуз керек. Анткени Кудай эч качан адамдын кыйналышын жана адамга жаман болушун каалабайт. Кудай ушунчалык боорукер. Бирок суроо пайда болот, эмне үчүн анда оорулуу балдар төрөлөт? Эмнеге Кудай жол берет? Кудайдын сөзүндө Римдиктерге жазган каттын 5-бөлүм 12-аятта мындай деген сөздөр бар. Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди. Күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип өлүм бардык адамдарга өттү. Себеби бардыгы күнөө кетиришти дейт. Эң башында Кудай адам ата менен обо жаратканда алар оору эмне экенин билген эмес. Анткени күнөө жок болчу. Алар күнөөсүз жашаган. Алар Кудай менен бактылуу болчу. Бирок алар Кудайга ишенбестик кылды. Кудайга тиле албастык кылды. Ошонун айынан күнөө кирди. Күнөөнүн кесепети бүгүнкү күнгө чейин келатат. Күнөө оорун алып келди. Күнөө кайгыны алып келди. Күнөө келишпестикти, согуштарды жана башка толтура кыйынчылыктарды алып келди. Анын бирөөсү ошол жаш балдар дагы оорулуп төрөлүп калгандарын биз байкап атабыз. Себептер абдан көп. Анткени адамдар туура эмес жашагандыктын айынан балдар туура эмес төрөлүп жатат. Буга Кудай күнөөлүү эмес, буга адам күнөөлүү. Анткени адам күнөөнү таштаган жок. Адам күнөөсүн уланткандыктан ошол күнөө анын балдарына чейин өтүп жатат. Бирок адамдар мен эмне кылып күнөө кылдым? Мен жакшы эле болчумун деген суроолорду берет. Күнөөнүн кесепети бар. Ошон үчүн окуп атабыз, дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди. Күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип өлүм бардык адамдарга өттү. Себеби бардыгы күнөө кетиришти дейт. Күнөө адамдын жашоосунун бар тарабына өтүп, адамдын жашоосун талкалап жатат. Бир жолу Иса Теңирге бир сокур адамды алып келишет. Иса аны сокур адамдын көзүн ачат дагы Исанын шакирттери сурайт. Мунун сокур болуп төрөлүшүнө ким күнөөлүү? Ата-энесиби же бир туугандарыбы дейт. Ким күнөөлүү? Дегенде Иса айтат, эч ким күнөөлүү эмес. Мунун ушундай болуп төрөлүшүнө Кудай жол берди. Анткени бул Кудайдын даңкы үчүн болду. Бул аркылуу Кудай даңкталат. Биз ошондо билебиз, Иса Теңир анын көзүн ачты. Ошондо ал көрүп калды. Ошондон баштап Кудайды даңктап баштады. Демек, оорулардын ар кандай себептери болот. Биринчиси күнөөнүн айынан болот. Экинчиси Кудайдын даңкы үчүн болот. Ыйык жазуудан Аюп деген пайгамбар жөнүндө окуйбуз. Качан Аюп пайгамбар ушунчалык Кудай алдында таза, Кудайдан корккон, кемчиликсиз, ушунча Кудай алдында түз жүргөн адам эле. Бир күнү шайтан Аюптун ушундай жашап атканына ичи таарып, ал Кудайга келди дагы Аюпка сыноо жиберишин ал сунуштады. Кудай ошондо жол берди. Ошондо шайтан Аюптун колундагысынын бардыгын алды. Анын денесин бүт жара басты. Ал кыйналды. Бирок ошондой болсо дагы Аюп Кудайга каршы күнөө кетирген жок. Анткени бул оору, бул кыйынчылык Кудайдан берилген, Кудайдан жол берилген сыноо болчу. Демек, кандай гана кыйынчылыктар келбесин, ар бир кыйынчылыктын өзүнүн максаты бар. Бирок эң негизгиси адамдардын кыйналып жашаганы, балдардын ушунчалык оорулуу болуп төрөлгөнү бул күнөөнүн кесепети. Ошон үчүн Иса айтат, баарыңар мага келгиле дейт. Мен силерге тынчтык берем дейт. Иса күнөөдөн бошото алат. Ошол адам күнөө кылганда, ошол күнөөсүнүн кесепетин Иса жок кыла алат. Күнөөнүн кесепети бул өтө жаман. Эгер адам өз учурунда күнөөсүнөн кечирим албаса, анда ал адамдын барар жери тозок. Ошондуктан азыртадан ойлонуп, күнөөдөн кечирим алууга умтулуш керек. Кудай ар бириңиздерге батасын берсин. Амин.